Улуттук биринчи каналдын мекендештер теледолбоору Екатеринбург шаарында. Бүгүн биз Екатеринбург шаарына келдик. Бул жактагы кыргыздар кандай жашап атат, тилге, маданиятка кандай көңүл бөлүп атат жана эмне менен алек, ким кандай жашоо кечирип аткандыгы тууралуу алдыңкы берүүлөрдө кененирээк айтып беребиз. Екатеринбург шаары тазалыгы, имараттарынын тыкан салынгандыгы жана жашоочуларынын эч нерседен капарсыз жайбаракат жашоо кечиргендиги менен көңүлүбүзгө толду. Мына ушул кыжылдаган кыйчалышы жок бейпил турмушта мекендештерибиз дагы ийгиликке карай кол сермешет. Анын башатында Кыргызстан Урал кыргыз диаспорасы турат. Кыргыз маданиятын жайылтууда ушул Екатеринбург шаарында өтө чоң бир эмгекчи жасап келаткан Кыргызстан Урал диаспорасы бар. Бул Кыргызстандын атынан ушул шаар бийлиги менен биргеликте бир топ иш-чараларды өткөрүп келишет. Бүгүнкү күндө ушул диаспора кыргыз маданиятын жайылтуунун эле жолунда эмес, ушул шаардын конокторуна, тургундарына үйрөтүүнүн, көргөзүүнүн да чоң үлгүсү катары иш алып барып келаткандыгына биз күбө болдук. Эмесе ушул диаспора жөнүндө кененирээк маалымат алалы деп бүгүнкү күндөгү Кыргызстан Урал кыргыз диаспорасынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Галина Усеналиевна менен маектешилип атабыз. Галина эже, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы турасыздар. Мына борбордон, Бишкектен, Кыргызстандан келгенден бери ушул сиздердин эмгегиңиздерге ыраазы болуп атабыз. Бүгүнкү күндө диаспорада баягы эч кимге милдет кылбай, кыргыз үчүн, Кыргызстан үчүн деп, кыргыз маданиятын жайылталы деп бир чоң демилгелерди колго алып иштеп атыптырсыздар. Эми сөз башынан болсун, диаспоранын бүгүнкү күндө жазып аткан иши тууралуу, кыргыз маданиятын жайылтып аткандагы аракети тууралуу өзүңүз айтып берсеңиз. Ушу Екатеринбург шаарында Кыргызстан Урал деген диаспора биздин жетекчи болгон. Азыр деле өткөрүп бере элек, пока просто Кыргызстанга кетти иштегени. Анын ордуна азыр мен чогуу жүргөн үчүн временно исполняющий болуп алып келип жатам, потому что биз баарын таштап койсок, ушунча менет, ушунча эмен жок болуп кетет. Ошон үчүн анын үстүнө биздин жааматта өтө көп адамдар бар. Акындар уюму бар, жаш мурас наследие деген биздин жаштарыбыздын уюму бар. Бийчилер бар, дизайнерлер бар, театрда келген балдар бар, спортсмендер бар, бизде аябай көп аксакалдар бар. Ошолордун баары биргеликте иштейбиз. Мына ушундай багыттарды камтыган кыргыз диаспорасы улуттук баалуулуктарды жайылтуу менен катар эле мекенге болгон сүйүүнү да бекемдөө үчүн жакшы долбоорлорду ишке ашырууга аракет кылып келишет. Екатеринбург шаарында чоңоюп аткан 100 кыргыз баланы мекенибиздин бермети болгон Ысык көлгө жөнөтүшүп, Кыргызстан тууралуу кенен тааныштырууга мүмкүнчүлүк түзүшкөн. Ушул сыяктуу иштер арбын орун алат. Ушул диаспора менен мамиле түзүүдө, иштешүүдө кандай кадамдарга барып, кантип бекемдеп, кандай жолдор менен ошол шаар бийлигине жол таап бир өзүңүздөрдүн иштериңиздерди алдыга жылдырып турасыздар? Мындайда бул Кыргызстан Урал диаспорасы көп жылдан бери ушу жерде тургандан кийин уже көбү билип калган, таанып калган. Алар өздөрү чалып турат, өздөрүбүздүн группаларыбыз бар. Чалып ушундай биз мындай майрам болгон жатат же мындай спартакиада болот, катышасыңарбы деп сурайт. Ал жерде биз эле жалгыз эмеспиз. Бүт өлкөлөрдүн диаспоралары бар. Баарыбыз чогуу ошондой эмеге өтөбүз. Биз аларга жардам беребиз, алар бизге жардам берет. Биздин майрамдарыбыз болсо, ошол эле эгемендүүлүк, биз аларды чакырабыз катышууга. Алар да келип берет, алар бизди чакырат. Ошону менен бирге эле кыргыз маданиятын жайылтуу үчүн шаар бийлигинен колдоо таап, ар убак бирге иш алып барып келишет. Кыргыз диаспорасынын активдүүлүгүнө, алардын маданиятына жогору баа берген шаар бийлигинин өкүлдөрү мындан ары да ири шаркак иш алып баруу тууралуу ой бөлүшүштү. Очень важно то, что кыргызская диаспора не как-то Кыргыз диаспорасы көмүскөдө калбай маданий жана коомдук иштерде активдүү иш алып барып жатканы абдан чоң мааниге ээ. Мисалы жакында эле бизде КМШ мамлекеттеринин өкүлдөрү катышкан чоң масштабтагы аялдар форуму болуп өттү. Мына ушул иш-чарада кыргыз диаспорасы башкалардан айырмаланып турду. Аял затына тиешелүү өздөрүнүн улуттук кийимдери менен форумдун көркүнө көрк кошту.
Ошондой эле Екатеринбург шаарынын 300 жылдыгы болуп өттү. Бул майрамда да кыргыздар активдүүлүгүн көрсөттү. Негизи эле бардык майрамдарда, иш-чараларда кыргыздарды көрүүгө куштарбыз. Анткени булар өздөрүнүн маданиятын, улуттук баалуулуктарын көргөзүүгө, даңазалоого ар дайым аракет кылып турат. Менимче бул абдан маанилүү нерсе. Менин оюмча ар бир улуттун өкүлү өзүнүн маданиятын билип, кайсыл жерде болсо дагы аны ала жүрүшү керек. Кичинекей балдарга тааныштырышы зарыл. В чем главная соль? То есть в том, что мы, как люди разных национальностей, должны сохранять свою культуру, нести ее, показывать своим детям. 31 августа меня пригласили. 31 августта мени Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата чакырып калышты. Мен бул сунушту жан дили менен кабыл алып бардым. Ал жерден диаспоранын өкүлдөрү менен, аксакалдар менен таанышып маектештим. Барганымда башка маданиятка күбө болдум. Абдан жакшы сакталып бүгүнкү күнгө жеткенин түшүндүм. Мен абдан жогору бааладым. Негизинен Кыргызстан Урал диаспорасы жашап жана жасап жатат. Эң башкысы алар улут үчүн жасап жатышат. Келечекте биргелешкен бир топ иштерди жасайбыз. Чогуу иштешебиз, аксакалдар менен жолугабыз. Мен бир тобу менен таанышта болуп калдым. Кыргызстандын өкүлдөрүнүн иш алып баруусун жакшы билип калдым. Представители народа Кыргызстана. Екатеринбург шаарында 25 миңден ашуун мекендешибиз күн кечирип келет. Чет жердин кайнаган жашоосунан атайын убакыт бөлүп, улуттук баалуулуктарды таанытуу үчүн ар бири өз аракетин жасоодо. Бизди дал ушул Ельцин борбору деп аталган имараттан күтөбүз деп мекендештерибиз айткан. Азыр ушул жерде Кыргызстан Урал кыргыз диаспорасы чогулуп ичте бизди күтүп атат. Анда кирип мекендештерибиз менен маектешип калалы. Мына ушул борбордун ичине биздин мекендештер топтолуп, диаспоранын атынан жыйналып, жалпы жамаат ушул жерде күтүп аткан экен. Жалпы кыргызстандыктарга өздөрүнүн болуп аткан жакшы жаңылыктары менен бөлүшүп, ушул жерде айтылып аткан, болуп аткан иштердин баардыгын тең чагылдырып беребиз деп атат. Эми жалпы жамаат менен таанышабыз буюрса. Мына бизде мекендештер күтүп алган экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз Кадыр ака? Жакшысызбы? Саламатсызбы? Хош келдик. Екатеринбург шаарыбызга Жакшы турасыздарбы? Кудайга шүкүр. Эң сонун. Жалпы жамаат. Ошол Бисмилла. Соктон Кыргыздын салты менен деп коюңуз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Екатеринбургдагы мекендештерибиз дал ушундай бир ызаат сый менен тосуп алды. Эми Кадыр ага, биз атайын ат арытып, жол карытып Ала Тоодон келдик. Бул жактагы мекендештерибиз эмне менен алек, кандай турмушта жашап атышат, кыргыз маданиятын жайылтып атат деген жакшы жаңылыктарды угабыз. Кандай бир багытта жайылтып атат ушул тууралуу таанышалы, кененирээк билели, элге жеткирели деп келдик. биз эми силерди өтө күтүп отуруп, аз-маз жамаатыбыз болуп ушул жерде топтолуп отурабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабыздын башында ушул диаспоранын курамында бир топ маданияттын багыттарын өзүнө камтыган, ошол багыттарды өстүрүп, ушул кыргыз маданиятын таанытып келаткан адамдар бар экендигин айтканбыз. Азыр ушул биздин адабияттын бир багыты болгон поэзия дүйнөсүнө келели деп атабыз. Мына ушул кыргызстандык мекендештерибиздин ушул ыргач шыктууларын чогултуп, атайын акындар коому деп түзүлүп, диаспоранын атагында бир топ иштер жасалып келеткен. Мына агайыбыз мына ошол коомду жетектеп, бүгүнкү күндө ошол акындардын башын бириктирип, алардын изденүүсүнө, алардын бир ушул адабиятта жакшы эмгектерди жаратуусуна чогуу чараны иштеп келе жатышкан экен. Эмесе агай дагы бир жолу тупандуу күнүңүздөр менен мына алыста жүрүп ушул мекенге болгон сагыныч, алыста жүрүп ушул мекенге болгон кусалык баардыгы ушул ырга чыгып атпайбы? Ошол акындардын башын бириктирип, мына ушул алыс жерде иш алып баруу тууралуу кененирээк маектешели деп келдик сиз менен. Келиңиз эми бүгүнкү күндө ушул сиздердин коомдун курамында канча акын бар, кандай изденүү жолунда, ушул тууралуу кеп баштасаңыз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин ушул Урал жергесинде бүгүнкү күндө Кыргызстандан келген өтө көп кыргыз улутундагы өзүбүздүн жарандар көп болгондуктан, кыргыздын бүт баарысы өзүнүн жат жерде эне тилин
үрп адатын жана башка көптөгөн тилдерини жогото ийбеш үчүн биз баарыбыз ушул жерде кыргыздын тили үчүн деп чын дилден күйгөн уул кыздарыбыз топтолуп бирге бүгүнкү күндө 18ге чамалаган биздин акын уул кыздарыбыз бар бул жерде. Ата деген сөздү үйрөтүп алып барыш бул бизге өзүбүзгө баардыгыбыз чогулуп ар түрдүү жанрда ырларды жазып баардыгыбыз чогуу иш кылып алып барып жатабыз. Акындардан тышкары кыздардан түзүлгөн бий группалары да кыргыз ырларына улуттук кийим менен бий коюп, аны атайын шаарда болуп өткөн маданий иш-чараларда бийлешет. Кыргыздын комузун чертип, мекендештердин жарпын жазып турган таланттарыбыз дагы жок эмес. Ал эми акындар көкүрөгүндөгү сагыныч, кусасын ак кагазга түшүрүп, окурмандарына тартуулап келишет. Эзелтем карт тарыхты баскан тилим, эненин ак сүтүнөн аккан тилим, бабалар баарлашып байыртадан бапестеп баалап сени баккан тилим, аалымдар насаат айткан нуска тилим, акындар санат айткан журтка тилим, аздектеп журт жоготпой каада салтын, мурасым муундарга тутка тилим, кылымдан кыл аркандан өткөн тилим, кыркырга тоо таштарга көчкөн тилим, сан түркүн санатырды сайрабырдап жеңи жок топту жарып төккөн тилим, айтылуу хан манасым айткан тилим, чыңгызым чыгармалар жазган тилим, каптаган кара жоону жолуктурса жол бербей душмандарды тоскон тилим, жашагын кылым кезип кыргыз тилим, көчмөндөр түндүгүндө тигип күнүң, өзүңдөй ыйык тилде ырлар жазып жар салып бүт ааламга мактайм тилим. Кыргызстан Урал диаспорасы Екатеринбургтагы атаандаштыктан артта калбай, алдыңкы сапта жүрүүгө өтө чоң аракет кылышат. Анткени шаарда башка улуттун өкүлдөрү да өздөрүнүн маданиятын жайылтууда жигердүү кадамдарга барышат. Кыргыз маданиятын бийик деңгээлде көрсөткөн диаспора шаар бийлиги үчүн да чоң күч. Жергиликтүү органдар менен ар кандай майрамдарда, шаардык уровенде, областтык уровенде катышып келатабыз. Мына Ирбитская ярмарка, бул ежегодный международный ярмарка, да? Бул Россияда 3 ярмарка болгон, ну, исторический, да? Ошонун бири Ирбитский ярмарка. Бул өтө чоң масштабтуу ярмарка, барып келдик. Ошол жерде өзүбүздүн боз үйдү коюп, керегелерди коюп, бийлеп жаштар. Биздин музыкага бүтүн улуттар, ушул Урал жергесинде, Уралдын бир шаарынын центральный площадьда кыргыз музыкасыга башка элдер 2 күн тынбай бийлеп, теңме-тең алей кылса башкача мындай сезимдер болот экен да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Урал федералдык университетинин коридорунда турабыз. Бул университет тарыхы тереңде жаткан, билим берүүдөгү бир Екатеринбург шаарындагы чоң бир өзүнүн орду бар университеттердин бири. Бул университетке дүйнөнүн чар тарабынан студенттер келип билим алышат экен. Азыр биз турган коридордо ушул келечекте маданиятка кызмат кыла турган студенттердин эмгектери илинген. Бул дагы ошол маданияттагы жана менеджер, продюсер деген бир кесиптерди аркалаган студенттердин уюштуруусунун негизинде ишке ашкан экен. Мына мындай кооз картиналар илинип турат. Бул окуу жайга
биз эмнеге келдик? Албетте мекендешибизге жолукканы келдик. Ушул жерде татыктуу билим алып, Кудай буйрса келечекте өзүнүн бир алган билими аркылуу маданиятка салым кошсом деген дагы бир дилгир биздин мекендешибиз бар. Андан тышкары ал мекендешибиз жөн эле билим албастан ушул Кыргызстан, Урал, кыргыз диаспорасынын алдында Мурас жаштар канаты бар экен. Мына ушул Мурас жаштар канатында эмгектенип бүгүнкү күндө жаш улан кыздарды мекендештерибизди чогултуп келет. Динмухаммед бүгүн бизде. Ассаламу алейкум. Кош келдик. Кандайсың? Жакшыбы? Рахмат. Ден соолуктар жакшы. Жакшы Кудайга шүгүр. Мына Динмухаммед, сенин алтын уяңа, билим алып аткан уяңа келип атабыз, Бул дагы биз үчүн кубанычтуу болду. Анан алгач ушул сөздү өзүңдөн баштайлы. Ушул университетке кантип келип калдың? Кайсыл багытта билим алып атасың бүгүнкү күндө? Мен 2010-жылы Кызылкия шаарынан Нижний Тагил деген шаарга көчүп келгенбиз. Ата-эне менен мектепти бүтүп, ушул Урал федералдык университетине социально-культурная деятельность деген бакалавриаттын программасына тапшырып өтүп, эми мына 4-курс курс. Эмки жылы буйруса бүтөм. Эми биз ушул жаштар канаты жөнүндө сүйлөшөлү. Мурас жаштар канатында жаштар эмгектенет. Эмне кылышат алар? Эмне менен алек болосуздар? Эмне маселелерди карайсыздар? Эмне иштерди ишке ашырасыздар? Биздин Мурас деген коомубузда өзү биздин мүчөлөрүбүз мигранттардын кыздары, уулдары ушул жерде уже төрөлгөн адамдар бар да. Ошого көбү Кыргызстан эмне, кыргыз маданияты эмне дегенди билбейт. Кыргыз тилинде көбү сүйлөбөйт. Кыргызстанды көргөн эмес. Көргөн эместер да бар. Ооба. Бирок биздин миссиябыз Кыргызстан боюнча бар жокту билип, кыргыз тилинде сүйлөп. Мен өзүм Нижний Тагил деген шаарда жашадым го. Ошол жерде кыргыздар жок вообще. 8 жыл ошол жерде жашап, кыздар жок. Кыргыздар менен сүйлөшпөй. Мен ата-энем оңойраак орустар менен жакшы болуп кетсин, көнүсүн деп, даже үй бүлөсү ичибизде, к сожалению, орусча сүйлөп баштаганыбызда мындай языковой среда жок болуп, кыргыз тилинде мындай свободный сүйлөштү үйрөнө бакалдым. Сүйлөп бакалдым. Анан кийин 2020-жылы Екатеринбургка келип, Екатеринбургда Сортировка деген район бар. Бүт кыргыздар почти что. Ошолор менен сүйлөшүп, азыр эми өзүмдүн Мурас тилиме кайтып, азыр Мурас деген коомубузду жетектеп жүрөм. Мураста, мисалы, ушул жакта төрөлүп өскөн балдар бар деп ойлойсузбу? Ооба. Кыргызстан жөнүндө эмнени ойлошот? Эмне деп ойлошот? Бар электер бар да, мисалы? Бар. Көп эмес, бирок бар. Алар мигранттардын, мындай трудовой мигрант деген термин бар го. Ошолордун балдары, неберелери болот. Алар Кыргызстан жөнүндө аз билет, кыргыз тилинде сүйлөбөйт. Мындай, к сожалению, деп айтам. Бирок бул өзү чоң проблема болот бизде, потому что биздин тилибизди билбесек, өзүбүз кыргыз деген сезимибиз жок болот. Ошол сыяктуу биз проект жасаганбыз. Кыргызстан Жогорку Кеңеш миграция боюнча отделинин Гүлшин Алибаевна биздин кыргыз диаспорабыздын жетекчибиз соглашение жазган. 3 айдын ичинде онлайн сабак өткөн. Бизде Перизат Майрамбеков деген мугалимибиз кыргыз тил боюнча курс өткөн. Биздин көп мүчөлөрүбүз кыргызча сүйлөй баштады. Кыргызстан боюнча эчтеке билбеген адамдар, эчтеке эмес, мындай аз билген адамдар, кыргызча сүйлөгөн адамдар мындай сүйлөй баштады. Главное баштады. Азыр мен өзүм Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме жана Ак баранын көк жашы деген китептерин ошолорду кыргыз тилинде окуп баштадым. Быйыл мен ата-энем Кыргызстанга барып келишти. Мен туулган күнүмө эң чоң белек деп айттым. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларыны кыргыз тилинде алып келип бериңиздер деп. Бир улуттун жүзү болуп, бир элдин маданиятын алыс жакта таанытып жүргөн мекендештерибизге алкыш айтуудан бөлөк эч нерсе дей албайбыз. Кыргызстан Урал кыргыз диаспорасынын аткарып аткан ишин кыска убакытка батыруу да мүмкүн болбоду. Түйшүктүү ишиңиздерден тышкары кыргыз маданиятын жайылтуудагы эмгегиңиздердин акыбети ар убак кайтып турсун.